байсичеке дегендерди аткаруу менен көтөрүүгө аракет кылайын. Tapşırmanı alıp atkarabız. Ana? Yok, bu yerden alabız. Yapayım. Arayıp seçebilir. 25'ten alam 20'nin beraber 2, 5. 5. O zaman bu yerde 5 tane kaydı durur. İyi, şunu açabız. Ana? Yok. Tutuyoruz. Azamat. Kaysı tamam çıktı? İyi, azamat. Gel oğlum bakın. Gel oğlum. Tapşırmanı alabız. Ana? Al. Ecekeleri de arayız. Kaçarken okup koçu? Bu. Sürmadan 12'ni alsa? Yok. Kana kim ayta? Sevgisi teknik bakıp. Kana sevgisi açabız. Azamat. Gel. Güzel. Kana. Ortada sizler bütün adam. Kana. Sürmadan 11'de alabız. Kana oylunuz. Toplar nereden veririz? 9. Azamat 9. Gel oğlum. Hasiyet gel oğlum. Azamat. Bak. Azamat. Gel. Marcan bu delo. Azamat. Oldu. Azamat. Gel oğlum. Hazır. Bak. Gel Marcan. 55'ten 53. Ana toplar nereden veririz? 2 değil. 4 boş 31'de kaç olur? 1 olur. Gel Aydar bir. Bol. 24 bir ece bir de okuyoruz. 24 al 17. Kaçına var? 7 Azamat. Gel oğlum. Araya haydi gel oğlum. Gel başla. Azamat. Bak. 12 al 8 beraber 12 al 8 değil. 4 Azamat 4. Gel Mirza. Gel oğlum. Bol bak. Yazık kurum kalsın yapalım. 13'ten alalım 10 var. 3 Azamat. Bir taş kaldı. Azamat. Bugün bu sabahımızda nasıl yeniyken? Bayçiçeğin gördüğünü birisler. Kaçan çağır. Yazın çıkar. İyi, kardın tüyünden çıkar de. En birinci kayısı gül çıkar şunda. İyi, an ne kadar olur? Sarı, dağı. Anday türlü mü? Gülgün de oyun var mı? Sarı da var mı?
билесиңерби? Азамат. Эми мен силерге Бай Чечекей тууралуу маалымат берейин. Бай Чечекейдин аталышы бул лагантус деп аталат экен. Лагантус деп атап коюшат экен. Бул гүлдүн башы уулуу болгондуктан гүлдүн башы. Ал карабат жандыктар тийбейт экен, жешпейт экен. Ал чыдамкай болот экен. Карды тебип чыгат экен. Эң биринчи кайсы гүл чыгат экен ошондо? Бай Чечекей. Көрүп турасыңарбы? Эмнеге турат айланасында? Кар турат, муз турат, Бул гүл чыдамкай бекен? Чыдамкай экен, Азаматсыңар. Эми биз бул гүлдөрдүн жалпысынан 12 жана 18 түрлөрү бар экен. 12ден 18 түргө чейин бар экен. Карагачы, ак гүлү бар экен, сары гүлү бар экен, Биз ушундай түрлөрүн көрдүк беле? Көрдүк беле? Азаматсыңар. Анда эмесе биз китебибиздин 112 бетин ачабыз. Бай Чечекей деген уламышты таптыкпы? Бай Чечекей деген уламышты. Ана эмесе достан карайбыз. Биз бүгүн сабагыбыздын максатына уламыштын мазмунун окуп түшүнсөк, аны ой жүгүртүп айта алсак, сөз байлыгыбыз өссө, бири-бирибизди угуп, сыйлап, топто жакшы иштесек, биз бүгүн сабагыбыздын максатына жетет экенбиз. Ана эми үн чыгарып көргөн окуусун уга билсе, балдар, өз оюн тактуура далилдеп айта алсаңар, бири-бириңерге жардам берип, бири-бириңерге тоскоолдук болбой иштесек, анда силерди эң жакшы деген баа менен баалайт экем, Китепти ачтыкпы? Эми бизге эжекелер, агайлар конокко келишкен, Бул жерде биз конокко келген эркин эжени чакырып алалычы, бизге Бай Чечекей уламышын окуп берсин, Калганыбыз телевизорду көрүп, кунт коюп угабыз, эжекени. Анда мен силерге балдар Бай Чечекей деген жомортту окуп берейин. Билгени өткөн заманда 4 күлүгү шай бир бай болупту. Бай улгайганга деле бала көрбөй, кайгырып жүргөн мезгилде кебезден айдай суу, гүлдөр назик, жалгыз кыздын болуп. Мезгил өтөп, кызы чурулдап сүйлөп, талтын басып, атасынын кайгыдан карып болгон жүрөгүн жашартып, жашына жаш кошуп, көңүл кушулап калат. Күндөрдүн биринде кыз талаадан ойлоп келип эле, башым деп ооруп, тайылды эч нерсе татпай, жеген тамагы аш болбой төшөккө жатып калат. Атасы тегеректеги табыттарды алдырат. Бирок бири да кыздын оорусунун себебин билбей, баштары катат. Амалы түгөнгөн бай. Карыганда тапкан жалгыз кара Чечекей баламан айылап турбаймынбы? Кудай-ай деп ботолдой боздойт. Күндөр өтө берет. Кыздын адам болуусу билинет. Ошол мезгилде кайдан жайдан келгени белгисиз ааламды кезген думана пайда болот. Ал келип кыздын тамырын кармап, бактыңыз бар экен байым, кызымдын 3 күндүк гана өмүрү калган экен. Улуу тоонун башында калың карга карабай желегин жайган, какшаган суукка туруштук берип өскөн, жаздын жашоонун нишанын берген бир кичинекей сары гүл бар. Колуңуздан келсе, ошону тез алдырыңыз. Кызыңыздын датына бир болсо, ошол гүл даба болот, дейт. Сүйүнгөн ата жигиттерин тездетип, ошол гүлгө жиберет. Жигиттер баягы кереметтүү сары гүлдү 3-чү гүл дегенде алып келип калышат. Табып, гүлдү кызга искетип, кайнатып берип, 40 күн жанынан жылбай карайт. 41-чи күн дегенде кыз төшөктөн туруп, сыртка өз алдынча чыгып калат. Күндөр өтүп, байдын кызынын демине дем, күчүнө күч кошулуп, тынбай баштайт. Оюн кара кызынын баштарда так секирип ойноп, күлкүсү шаңдуу чыгып калганын көргөн байдын көңүлү тынат. Бай касиеттүү думананы ыраазы кылып узатат. Ошондон кийин байдын жалгыз кызын өлүмдөн алып калган кереметтүү кичинекей сары гүлдү Бай Чечекей деп атап калыптыр. Ана эжекеге рахмат айтабыз, кош
Биринчи уламышын гана түшүндүкпү балдар? Ооба. Эмне жөнүндө айтылды? Байчеге. Эмне жөнүндө айтылды? Сары жөнүндө. Сары гүл жөнүндө айтылды. Бир байдын жалгыз эле кызы болуптур. Ал өзүнөн өзү эле эмне болуп калат экен? Ооруп калат экен, төшөккө жатып, башын көтөрбөй төшөккө жатып калат экен. Андан кийин эмне болот экен? Ооруп калат. Ошондо кайдан жайдан бир эмне пайда болду дейт? Дубана дейт. Дубана деген силер кандай түшүнөсүңөр? Түшүндүңөрбү ошо дубананы? Жок, дубана дегенди түшүнгөн жокпуз биз, Дубана бул эң кыдырып дагы ошол уламыштан эмне деген сөздү түшүнбөй калдык? Дубана. Дагы чечекей деген сөздү да түшүнбөй калдык, Чечекей деген сөздү да. Дубана деген бул эң кыдырып, элге үгүт берип, элди дарылап жүргөн адам болуптур. Ал эми чечекей деген бул жалгыз, бир эле жалгыз кыз деп айтып атпайбы, уламышта? Бир эле жалгыз кыз дейт. Бир эле байдын бир эле жалгыз кызы болуптур, Ошол ооруп калганда кайдан жайдан эмне пайда болду дейт? Дубана пайда болду дейт. Дубана анан аны эмне дептир кызды? Тамырын кармап көрүп 3 күндүк эле өмүрү калды. Ушул тоонун башында ушул сары гүл бар, ошону алдырсаңар деп айтат, Ошондо айтабы? Түшүндүңөрбү силер? Эми китепти карайбыз. Мен колумду тийгизип балдарга, Кана бир топтон бир эле окуучудан окуйлу, Кызыңыздын дартына бир болсо ошол гүл даба болот. Үйүнгөн ата жигиттерин тездетип ошол гүлгө жиберет. Жигиттер баягы кереметтүү сары гүлдү 3-чү гүл дегенде алып берип калышат. Табып гүлдү кызга искетип кайнатып берип 40 күн жанынан жылбай карайт. 41-чи күн дегенде кыз төшөгүнөн туруп сыртка өз алдынча чыгып калат. 41-чи күн дегенде кыз төшөктөн туруп сыртка өз алдынча чыгып калат. Күндөр өтүп байдын кызынын демине дем күчүнө күч кошулуп тыгый баштайт. Оюн кара кызынын баштагыдай так секирип ойнап күлкүсү шаңдуу чыгып калган көргөн байдын көңүлү тынат. Байдын көңүлү тынат дейт. Бай касиеттүү Дубананы ыраазы кылып узатат. Ошондон кийин байдын жалгыз кызын өлүмдөн алып калган кереметтүү кичинекей сары гүлдү Байчечекей деп атап калышыптыр. Кереметтүү Байчечекей гүл деп атап калышыптыр, Эми балдар, силерге биз топторго бөлүнүп алдык, Эми силерге мен тапшырма берейин. Ушул тапшырманы аткарганга чейин биз эс алып алчу, балдар? Кана, өйдө турабыз, барбыз. Мени карайбыз. Кана Азыраткан турдуңбу? Кана биринчи топко бул сүрөттөр менен иштейбиз. Постер, плакат деп коебуз, биз иштеп жүргөнбүз, бул сүрөттөрдү бириктирип чаттайбыз, Кана мен аралаштырып койгон экинчи топко силер сүрөт менен аңгеме түзөсүңөр. Бул жерде баары
менен чаттап чыгабыз. Kitepten mınaki. Kitepten en birinci söylemi karasаңар, en birinci söylemi. Bu жерге катар менен чактайбыз. Катар менен чактайбыз. Üçüncü topta siz Bayçıcı'ya жөнүндө кластер түзөсүңөр. Булабай акырын бирөөбүз иштейбиз, калганыбызды айтып берип турабыз, Birinci klastер түзгөндө эмне кылабыз? Жүздө оңдой болуп, эмнесин жазабыз? Birinci, эмне кылып алабыз? Birinci. Анан кийин барып Bana sizler şunu atsanız mı? Niye жоқ? Buna жерде сүрөттөр турбайбы мына? Бай, кыз болуп турбайбы мына? Берди окуп койсуңарбы? Ооба. Ооба. Мына бир дегенди мен сан менен берип койгом, Жоқ. Жерди карабайсызбы? Илгери өткөн заманда 4 түлүгү шай 1. Ана мен айттым го жаңы, силер менен сан менен бергем. Мен Бир. Эмне болуптур дейт? Бай болуптур дейт. Катар менен чактайбыз, катар менен. Чоң-чоң кылып жазабыз, эжекелерди көрмөй калып, чоң-чоң кылып жазабыз. Мындай жазып, чоң-чоң кылып. Бул бат-бат иштейбиз, кана. Кана, бүлгө чактайбыз, бул үлөңдөн өсөт, эмнен өсөт? Топракта өсөткен. Бат-бат иштейбиз, 5 мүнөт убакыт берем, 5 мүнөт. Кана, бияктан топпайсыңар, сөздөрдү. Бат-бат иштейбиз. Деп алырсыңыздар 20 мүнөт болот. Анан кийин сүйлөмгө куйбуз. Бай. Анан кийин. Акырын. Анан эң биринчи кардын астына чыгып, кудамгай келе. Кана. Бат-бат чактайбыз, шашпайбыз. Немеге салып коюңуз. Кана. Бирок момент чактай бербейсиңер. Жок, жазбайбыз. Жармаштырабыз. Ирети менен жармаштырабыз. Кана. Жок, Тура жазабыз. Сайт жатат,
Анан кийин эмне деген? Жалгыз үй, жалгыздан кийин. Ана башлап иштейбиз. Түшүндүңүздөр? Азаматсыңар. Бере коюп туруңар. Ана үчкөн эң сүйлөбөй отуруп турабыз, э? Ана силер ана бүш калдык, э? Мандалакта бүтүп калды. Жогасында бүтүп калды. Ана кыз калды. Батыраак иштейбиз. Ана Булар чачылган сөздөр окшойт эже. жалгыздан кийин ана адашып кетпеңер силер. Ошо чачылган сөздөр экен. Мезгилде. Буну бияка чаптайын. Мезгилде ак. Мyak stiker angeme го дейм эже. Же стикер angeme. Ана бүттүкпү? Ана. Силер адашып кеттиңер. Адашып кеттиңерби? Жок. Мына. Сүйлөп окусаңар жакшылап. Улгайган дейре бала көрбөй кайгырып, мына бул жерине калып калды. Муну берге чап. Бүтүп калдык го болгула. Силер бүтүп калдык. Тебеси бардынча. Ошо жерге чыгып кой. Ана бүттүкпү? Ана мандалактоо кел. Кел. Биринчи угабыз гана бери карайбыз. Мандалактоонун тапшырмасын угабыз. Булар сүрөт менен плакат түзүштү, Бачкеге жөнүндө. Кана айтып бергечи. Кана. Аделя. Бачке кайда өткөн? Жерде. Дагы эмненин арасында экен? Дагы. Дагы. Кардын астынан чыгат экен дагы. Жер. Бачке күрүштерге жактыбы? Ооба. Жактыбы? Ооба. Бачке жөнүндө маалымат ала алдыңарбы? Ооба. Кана экинчи топтон. Келе кой, Айдарбек, Гүзел. Кана, улар класстер түзүптүр, караңыздар балдар. Кана, Гүзел. Дагы өңгү кандай болот экен? Ак болот экен, азаматсыңар. Кел, Азбекхан. Кана, кел, Айдарбек. Силерге сүрөт менен аңгеме түзгүлө дегем, э? Кана окуйбуз. Илгери өткөн заманда бир бай. Бай бала көрбөй улгай дерет. Жок. Бай улгайганга дейре силер тура эмес чаптап коюптуңар, э? Улгайганга дейре Бала көрбөй айдам сулуу гүлдөн назик жалгыз жүргөн мезгилде ак кебезден бир кызды болот
Bir kızdığı bolot. Azamatsыңар. Otura bolot, azamatsыңар. Endi balдар, beri arayız. Бүгін сабақ сіздерге жақты ма? Жақты ма? Эмне жөнүндө болду? Бай чечеке жөнүндө болду. Байдын несі жөнүндө болду? Жалгыз кызы жөнүндө болду. Эми силердин билимиңерди өркүндөтүш үчүн мен тест түзүп келгем. Ошол тестиге суроого жооп беребиз, экранды карайбыз. Туура жооп берсеңер. Tanışıp algıladık. Бұл Тимка машинист. Ал өзүнүн паровозунда жүк ташыйт. Белгиленген жерге паровоз тез жетиш үчүн ага силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген суроолорго туура жооп бергиле дейт. Силер туура жооп бербесеңер, поездибиз эмне болуп калат экен, паровозубуз жетпей калат экен, Кыздын канча күндүк өмүрү калды эле? 3 күндүк өмүрү. Кана туура экен көрөлү, Туура экен. Азаматыңар кетти паровозубуз. Экинчи, бай чечеке гүлүң жигиттер канча күн дегенде таап беришти? 3 күн дегенде кана туура экен көрөлүчү. Азаматыңар туура экен, Бай кереметтүү сары гүлдүн аты эмне деп аталып калган? Бай чечеке деп аталып калыптыр. Кана туура экен көрөлү. Ой азаматтар. Байдын кызынын оорусуна дагагер табылдыбы? Табылдыбы? Жокпу? Табылды, Кана сурообузду көрөлү эми. Паровозубуз жүрөбү, жүрбөйбү? Азаматтар. Байдын кызы канча күндө оорусунан айыгат? 41-чи күн дегенде эмне кылды? Айыкты оорусунан, Биз баардык суроолорго туура жооп бердик, Рахмат силерге. Рахмат айтты паровозубуз, Көргөзсөңүздөр. Уктум бар, көрдүм бар, балоосу бар деген кечип турайын. Эми балдар, биз бүгүн бай чечеке жөнүндө, байдын кызынын жөнүндө маалыматты ала алдыкпы өзүбүзгө? Эмнелерди уктук, эмнелерди түшүндүк биз? Байдын кызы Байдын кызынын оорудан айтканын түшүндүк дагы. Дубана жөнүндө билдик. Чечеке деген сөздү билдик дагы. Ооба, дубананы билдик. Каякта өсөрүн билдик. Бай чечеке гүлүнүн канча түрү бар экенин билдик. 12-ден 18-ге чейин түрү бар экенин билдик, Ал биз көрбөгөн да түрлөрүн көрдүкпү бүгүн сабакта? Эми маалыматты биз окудукпу китепте же окуган жокпузбу? Каяктан окудук? Китептен окудук биз, Биз таңга таанып окуп калдык. Ошон үчүн эмнеден окудук биз? Китептен, бизге окуу китебинен. Ал эми биз эмнелерди көрө алдык? Эмнелерди? Бай чечекелерди көрө алдык. Дагы түрлөрүн көрө алдык. Дагы жалгыз кыз эмне болду? Аяк турдук, Оорудан эмне кылдык? Айыкты. Эмнеликтен айыкты? Эмне болуп айыкты? Бай чечеке гүлүн эмне кылды? Ошондо жакшы болот деп айткан.
болсо жакшы болот деп айткан, Аны таап келдиби? Кимдер таап келди аны? Жигиттер. Канча күн дегенде таап келди? 3 күн дегенде таап келди. Азаматсыңар. Эми, колуңарда баарыңар колуңарды көтөргүлөчү. Бүгүн биз баарыбыз акылдуу саат тагып келдик, Эми, биз бүгүн сабакты кандай түшүндүк? Кана саатыңар менен өзүңөр баалап алчы, өзүңөр баа койгучу. Кана саатыңарды кыймылдатсаңар акылдуу саат жылат, нары бери. Кана баарыбыз өзүбүзгө баа коелучу. Баарыңар 5 койдуңарбы? 5 койгондо түшүндүкпү баарыбыз? Анде бирөөңөр 4 койгон жоксуңар. 5 койгондо түшүндүкпү байчечекейди? Кана баарыңар колуңар көтөрүп койгончу. Азамат, эмежекелерге көтөрүп койгон. Кана? Азамат. Сен түшүнбөй калдың Айдарбек? Неге? Кайсы бирөөгө түшүнбөй калдың? Чечекей дегенди айтпадыкпы? Чечекей бул жалгыз, бир гана жалгыз дегенди билдирет. Баласы жок, бир эле байдын бир эле жалгыз кызы болуптур деп айтып атпайбы? Түшүндүкпү энди? Азамат, ошон үчүн гүлдүн аты Чечекей бир эле жалгыз деп, анан байдын деп, ошон үчүн гүлдүн аты Бай Чечекей деп аталып калган экен. Түшүндүкпү? Эми үйгө тапшырма. Китебиздин 113 бетиндеги Бай Чечекей ырын жаттап келебиз. Үйдөн Бай Чечекей күнүнө дагы класстер түзүп келебиз, билебизби класстерди? Дефтерибизге иштеп келебиз.